Нурия Шерматова Ош шаарынын тургуну. Ал таң эрте өзү жашаган аймактагы шайлоо тилкесинде жарандык милдетин аткарды. Ага кээ бир партия өкүлдөрү добушун сатууну да сунуштап көрүшкөн. Бирок Нурия айым добушун сатпай, келечек үчүн өзү тандаган партиясына добуш бергенин айтат. Партиялар көп эле неме кылышты, бирок андайга мен эми өзүм пенсияда адам болгон үчүн мен ушу келечекте биздин ушу неберелер, балдарыбызга жакшылык болсун, эл журтта тынчылык болсун деп ошон үчүн өзүм эле каалаган партияга өзүм эле неме менен каалоом менен неме кылдым. Добуш бердим. Шаар тургундары добуш берүүгө активдүү катышып жатат. Ошондуктан ар бир шайлоо тилкесинде аралык сакталып, санитардык талаптар аткарылууда. Бүгүнкү кырдаалды эске алып, санитардык гигиеналык нормаларды сактоо максатында ушул дезинфекциялоочу килемдерди койдук, антисептиктерди, Орботтук шайлоо комиссия тарабынан берилген атайын бет каптарды, кол каптарды, антисептиктерди ушул жерге коюп, атайын кызматтар менен биргеликте ушул 86 участканын тең мына дезинфекциялоо иштерин биз жүргүздүк. Бүгүн дагы ушул такай атайын кызматкерлер дезинфекциялаштарды убагы менен жүргүзүп турат. Ар бир шайлоо тилкесинде шайлоонун жүрүшүн байкоочулар көзөмөлгө алган. Алардын айтымында быйылкы шайлоого катышкан жарандардын саны көп болууда. Азыркы сааттарга эч кандай мыйзам бузуу катталган жок. Шайлоо эртең менен саат 8-де башталды. Шайлоо өзүнүн угунда эле өтүп атат. Адамдардын маанайлары жакшы. Билбейм, мен биринчи жолу отурушум. Адамдар шайлоого көп катышып атат. Адамдар көп келишип атат. Аралыкты сактап, маскаларды тагып, жакшы келип атышат. Элдин агымы үзүлгөн жок. Адамдар көп келип атат. Баары мыйзамдуу эле болуп атат. Баары жакшы. Бирок бир эле катачылык бар. Баарын үлгү менен көрсөтүп койсо жакшы болмок шайлоочуларгачы. Себеби бул жерден баары эле келип, мындай билишпейт да. Кээ бирлери биринчи жолу катышкандар бар экен, алар бүктөй берип атат бюллетенди. Негизи ошонун мисал катары биринчи көрсөтүп койсо жакшы болмок. Эгерде мыйзам бузуу катталса, аймактык шайлоо комиссиясы жеринен текшерип чечим чыгарат. Без очередь кирбейт, ушул жерде турсаңыз. Бизге бир да арыз менен кайрылып, эгерде арыз актылар менен келсе, биз жумуштап барып жеринде текшерүүгө аракет кылабыз. Ош шаарында 179.972 шайлоочу бар. Алар үчүн 86 шайлоо тилкеси түзүлгөн. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.